Надира Сынташевна, мына бүгін жанагы белгилүү журналист Эламан Карымшаковдун YouTube каналына чыкты да. Ошол мугалимдин жашаган үйүн көрүп алып, жана Баян Осмонов деп. Ташбашатка жанагы Оруктамдан Нарын районунда 40 километр барып октат экен. Кышкысын шарды катаал. Үй бүлөсү менен жашаган үйүн көрдүңүз. Кыргызстанда өзгөчө сиз жакшы билесиз, мына аймактарда болобу, шаарда болобу, эркек мугалимдер дээрлик калбай калды. Бардык айылдарга барсаңыз, мугалимдердин бардыгы 99% кейбир жерлерде 80% аялдар, эркек мугалимдер мектепке барбай калды. Мунун дагы мындай терс жактары бар. Эркек мугалимдер болгону абдан жакшы болмок. Эми ошондой шартта жанагы мамлекеттик ипотекалык компания жана жашаган үйүн көрдүңүз да. Ошого бир ипотекалык компания менен сүйлөшүп туруп, айылдагы бир жакшы үйлөрдү оңдоп, аларга бир мыкты шарттарды түзүп берүү боюнча билим берүү министрлиги бир чечкиндүү аракеттерди жасасаңыздар. Ана ошондой жигиттердин моундай болуп атса, анда айылга барбай коет көп мугалимдерчи. Ошону мен ойлойм, мында бир аз убакыттын ичинде ошол Баян Осмоновдун тагдырын силер 100%га өзгөртүшүңөр керек. Өзгөртүп, коомчулукка чыгарып, мына Баян Осмоновдун тагдырын интернеттен көрдүк. Ал мурда моундай үйдө жашачу. Эми биз министрлик киришкенден кийин моундай үйдө жашап калды деп туруп чыгарсаңар, башка мугалимдерге чоң стимул болот эле. Ошону бир жазып алып, бир жакшы реакция кылсаңыздар. Рахмат чоң.